На рыне, да? Нарынга бараткандагы жердеги баягы балык бышырган жерге келдик. Бул жер кайсы бир кинодо да тартылган. Ушул жерге келип тамактанып кетишкен. Ошол жерде жүрөбүз. Нарынга жөнөдүк. Assalamu alaikum туугандар, мына Долон ашуусу. Долон ашуусу эл биримдеги Ильяздын ушул жерде калып калган жери чагылдырылган. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып, Долондон канатымды кайрып алдым. Ушул жер экен ушул Долон ашуусу. Атбашы району. Туугандар, Атбашыга келдик. Онда экен. Кандай экен нарын? Нарын жакшы экен, только 3-4 мал бир күндө жан жайт экен да, сонун экен да. Ошон үчүн нерсе нарынга келсеңер, жылыраак кыйналалар да. Ооба, бул жакта курткачан түшүп. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim. Biz hazır Kırgızstan'ın daha bir Koz yerine geldik. Koz bayırkı imaratlarının birinde Taşrabat degen жерде жүрөбүз. Бул Нарын обласынын Атбашы районунда жайгашкан экен. Азыр буюрса сиздер азыр Taşrabatка кирип көрөбүз. Туугандар, ичинде комнаталары 39-40 карагандай чыгат экен. Таксам чыкпайт деп атышат. Азыр бизге чөкөрүп көрөбүз. Başladık birinci komnatına. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ого. Ничего. Bu lamпочка емес, bu эме экен, натуральный лампочка экен да. Күндүн эмеси кара. Бир. Бул бир. Интересно, башталды. Мына 2. Бул 2. Караңыздар туугандар, илгерки баягы ата-бабаларыбыз, илгерки адамдар ушундай жерлерде өздөрүнө условия түзүп, таштан ушундай суук жерде өздөрүнө ушундай условия түзүп алгандарын карасаңыздар, таң калтырат да. Ошол боюнча канча 10-кылымда салынган байыркы имарат болсо дагы эч нерсе болбой сакталып турганына таң калыштуу. Дагы чоң эсептейбиз, азыр 3 комната жетселик кеттик. Суп айтасың ба? Туугандар, эң чоң зал экен. Байкаңыздар. Илгертен эле ошол кыргыз болду сыяктуу үйлөргө окшош. Бул тарыхта илгерки кербендер, улуу жибек жолу болгондуктан бул жерге көптөгөн жыйындар да өтсө керек. Шексиз чоң нелер болсо керек. Комнаталарында жатышып, ушул жерде кыргыздар ата-бабаларыбыз жүргөн. Сол чын эле бул жерде таксам адашып кеткен комнаталар көп салынды. Мына туугандар, 10-кылымдагы ата-бабаларыбыздын бул жакта койгон издерин кармап атабыз. Азыр 2020-жыл аны деле мощный боюнча эч кандай цемент деген жок убагында салынган.
Андан бери канчалаган жер титирүүлөр болду, көп нерселер болду, ошол боюнча былк этпей турганына таң каласыңдар. Ошо мощный салган экен. Тем более ушундай суук жерде салгандарына таң калыштым. Мындай жерге эт сактачу экен туугандар. Тереңдигин байкаңыздар. Аябай эле терең экен, бирок эме кылып коюптур, шатыша кылып коюптур да. Түшүп чыкканга болот экен. Ар бир комнаталарында мындай мору сыяктуу что-то жарык болуш үчүн ачып коюптур. Бөлмөлөр аябай көп экен. Азыр атак сырттан ичине деле көрбөйт, ичинде бөлмөлөр көп экен. Бул жагдан коебуз. Бул жагда уже комната бөлүп кетебиз. Мындай таштардан койгондор. Эч кандай цемент жок да, туурабы? Же барбы? Ал убакта цемент жок болсо да. Ошону айтып коеюн. Бүлө таш. Могул жакта да көрсөт. Бирок мага цемент экен да. Ол кийин жасаган болду. Негизи версиялар боюнча 10-кылымда жасап баштап 10-кылымда бир версиясы бар экен, жана андан кийин 10-кылымдан 15-кылымда дагы бир жасалган версиясы бар экен да. Может кийинки жасалганда кичине укуплять этип бышыктаган да. Get the belt. Let's go. Жидек жолунда курулган жердин сарай. Деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан. Алгачкы жолу 16-кылымдын 2,5-ында тарыхчы жана саясатчы Мухаммед Хайдар Ташрабат курулушун эскерип, аны 1408-1416 жылдарга таандык деп эсептелгендир. Ушундай экен туугандар. Бул жакта көп көрсөң тарыхтан да көрсөң болот. Азыр Ташрабаттын сыртқы көрүнүшүн көрөсүздөр. Шашпай сиздерге көрсөтүп берейин. Буюрса, биздин максат Кыргызстандын ар бир жерлерин көрүп, жакшы жерлерге тартып көрсөтөбүз. Опа! Мынакей. Ташрабаттын үстүндө. Ташрабаттын үстү кадимкидей жердей көрүнөт экен. Кадимки эле жер. Biz mına yanағы комнаталардың потолоктору десек болады. Осы ең жол куполасы. Бұл куполаның да бір тарихта айтып жүрген уламыштар бар екен. Мен азыр интернеттен оқыдым. Бұл жерде атасы мен баласы зданияны, имаратты құрып атқанда ең ақырғы куполаның жабайлы деген сонда баласы алыс жерден кербендердің келе жатқанын көріп қалыптыр. Ошол кербенге отырып қойып барбайсың десе, атасы сөз кылбай кетип калып, ошол жактан сулуу чырайлуу кызды көрүп калып, бул жерде дагы сүйүү жеңип кеткен экен. Ошол боюнча баласы келбей недостроено болуп калган деген версияны окудум. Мындай уламыштар Кыргызстандын тарыхын окусак көп нерселер чыга берет экен. Буюрса эми bunun üstüne çıksa da olur yine. Bırak et onu. Karavaç ayı var. Sonun koz. Yerlerde yaşayırız. Kırgızistan. I love you.
погода сонун болуп берди, кече күнү. Бүгүнкү съемка ушу менен аяктап атабыз. Топоз экөөбүз аяктап коелу. Бул жерде нарын да ушундай топоздор да бар экен. Сонун жерде жүрөт. Жалгыз калып кеттим. Негизи топоздор көп экен бул жерде. Жанымда съемка түшөбүз деп келген го. Ошол анда эмесе көрүшкөнчө туугандар тынч болуңуздар, оорубаңыздар. Жана Таш Рабатка азыркы учурда келем десеңиздер дагы жылуураак кийип алгыла, ошону айтайын. А то Бишкек шаарында действительно аябай ысык, 35-37 градус болуп аткан. Биз практика менен келдик, кечинде бирок ушуп калса. Ошондуктан кайсы убакта келсеңиз дагы жылуу келиңиздер. Көрүшкөнчө. Жан баштап жатсаң сонунда деп кыргыздар бекер айткан эмес да.